Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан Китеп Түбү каналы. Бүгүн бизде конокто Айжаркын. Айжаркын, бизге кош келдиң. Биздин көрүүчүлөргө өзүңдү тааныштырып, анан бүгүн бизге даярдап келген китебиң жөнүндө айтып берсең. Салам достор. Мен Айжаркын Нуржигит кызы учурда Кыргыз-Түркман Ас университетинин 2-курсунда окуймун. Бүгүн сиздерге айтып бергим келген китеп Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын Ант Ажонун арылбас арманы деген китеби болмокчу. Бул китепти көбүнчө азыркы учурда жаштардын арасында көп окулуп келген китеп. Ошондуктан ушул китепти сиздерге айтып бергим келди. Эми ушул китеп боюнча эмне үчүн ушул китепти окуп калдың? Ушул боюнча да айтып берсең. Бул китепти окуп жатканда мен күлүп дагы, ыйлап дагы окудум бул китепти. Аябай таасир алдым десем да болот. Бул китепти мен 11-классымда окудум биринчи жолу. Андан кийин да кайталап окудум. Бул китепти автордун балалыгы, окуучулук жылдары, ошондой эле тун сүйүүсү, мектеп менен коштошуусу, анан өзүнө өзү ант бергендиги тууралуу жазылган да. Аябай жакшы. Айтсаң, сага өзүңө кандай таасир калтырды бул китеп? Бул чыгармада мага таасир калтырганы ата-энени убагында сыйлап калуу деген аябай күчтүү таасир калтырды. Анткени чыгармада атасын көзү өтүп кетердин алдында атасы менен акыркы сөзүн сүйлөшө албай калган да. Ошондо аябай өкүнгөн да. Ошондой өкүнүп ызаланганда эгер Сен де ошондой болдубу? Мисалы үчүн ушул чыгарманы окуп алып анан үйдөгүлөргө чалып. ооба, бул чыгарманы окугандан кийин мен өзүмдүн ата-энем жанымда эле болчу. Анан ата-энем жанымда эле болчу. Анда мен 11-класста окуганмын. Ата-энени урматтап, жакшы сөз айтканга, жакшы сөз айтып, канчалык Алардын көңүлүн алганга аракет кылып калат экенбиз. Ошондой эле бул чыгармада дагы эки карындашы, жаңы эле төрөлгөн карындашы жаңы эле жарык дүйнөгө келип, бул каарманыбыз сүйүнчүлөп, кубанычы койнуна батпай, сүйүнчүлөп элдерге кайра үйүнө келсе, ошо бир канча кичинекей эле убакыттын ичинде кайра көз өтүп кеткен болот. Эки карындаш тең, эки эгиз карындаш болот. Ошондо кайгырганы аябай таасир этти мага. Анан атасынын ыйлаганын ошол убакка чейин эч көргөн эмес да. Ошондо атасынын ыйлаганын биринчи көрүп коркуп, чоң атасы дагы аябай кайгыга батып, бул каарман өзү болсо сарайга барып алып, үнүн чыгарбастан ушунчалык булугуп ыйлаган да. Сүйүнчүгө деп алган таттууларын ал жегиси да келбей, көңүлү тарткан эмес жегенге. Бул китептен алган таасирим ошо. Ажо бул канчалык кыйынчылыкка карабастан ошо ажоолукка жетти да. Бул китептин таасири, бул китептин максаты ошо канчалык кыйынчылыкка карабастан, башынан балалыгынан баштап канчалык кыйынчылыктарды өткөзгөн да. Ошо карабастан ажо болгондон кийин ушул китепти жазган. Демек, баягы жашоонун баардык жагын алган, жана өзүнүн жашоосун жазган деген сөз экен да, чын экен. Өзүнүн биографиялык чыгарма, автобиографиялык чыгарма. Ошончо кыйынчылыкка карабастан да ошончо ийгиликке жетти. Ошончо кыйынчылыкка карабастан бардыгына сабырдуу болуп, бардыгына чыдамкай болуп, ошончо ийгиликке жетишкен. Бул китептин берейин деген сабагы кыйынчылыкка карабастан бардыгын жеңсе болот деген мааниде жазылган. Абдан жакшы экен, Айжаркын. Анан эмне үчүн ушул китепти биздин көрүүчүлөргө сунуштайсың? Эмнеси менен өзгөчө? Эмне үчүн биз ушул китепти окушубуз керек? Сенин оюңча. Эгерде мен бул китепти эртерээк окуганымда мектепте башкача окуйт белем деген ой болгон да. Анткени бул жерде мектепте кандай ийгиликтерге жетишкен, бул чыгармада ушу ийгилиги менен Москвага чейин барган да, олимпиадалар боюнча. Мектепте дегеле мектептеги ийгиликке жетишкендиги тууралуу жазылган. Ошондуктан мен кийин бул китепти дагы өзүмө сатып алып, анан ийниме дагы белекке бергенмин. Ушул китептен башка мурда окуган китептериң жөнүндө дагы айтып берсең. Анан кийин ушул тапта окуп аткан китебиң кайсыл китеп? Мурда окуган китептерим негизи Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын китептерин окудум. Башка китептер дагы аябай таасир берүүчү, аябай
ойготуучу китептер да, Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын. Андан башка дагы негизи азыркы учурда окуп аткан китебим Сактановдун Маркумдар үнү деген китебин окуп жатам учурда. Азырынча бүт элекмин. Рахмат Айжаркын, дагы бир суроо болсун. Мен ушул суроону бизге келген конокторубуздун баарына эле берем. Сенин оюңча эмне үчүн биз китеп окушубуз керек? Китеп окушубуз керек. Мисалы, китеп окуган адам менен китеп окубаган адамдын айырмасы бар деп ойлойм. Кругозор өзөт, сөз байлыгы кеңейет. Ошондой эле туура сүйлөөнү, так жана туура сүйлөөнү өздөштүрөт деп ойлойм. Көп китеп окугандар. Аябай жакшы экен. Айжаркын, сага чоң рахмат. Бизге ушундай сонун маек куруп бергениң үчүн. Анда эмесе достор, Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын Анттайын китебин окуңуздар. Баарыңыздарга Айжаркын сунуштап атат. Сага дагы бир жолу чоң рахмат келгениң үчүн. Мындан кийин дагы сонун китептер жөнүндө айтып бизди кубандырасың деген үмүттөбүз. Анда эмесе достор, сиздер менен кийинки видеолордон көрүшкөнчө китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр. Анткени китеп окуу, билим алуу бул дайыма күч. Адам үчүн дайыма күч.